Арбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнүмдөгө абдан кубанычтамын. Орусия менен Украина ортосундагы 72 саатта эмне болду көрөлү. Согуш кандай болуп атат, өтө кызык болуп атат деп айтылып жатат бүгүнкү күнү. Анын кесепети биздин мамлекетке кандай болор экенин дагы тийип өтөлү да. Жалпысынан экономиканы карайбыз, анан рубльге кичине алдын ала прогноз кылабыз. Негизинен ошол билесиздер, менин принцибимди өт маалыматтар тастыкталат. Бир нече булактардан текшерилет. Жарымы Орусиянын булагы колдонулат, жарымы Украинанын жана башка дүйнөнүн булактары колдонулат да. Ошондо ортосунан чындык тапканга аракет кылабыз. Орусиянын соккулары акыркы ушул 72 саатта кандай болду? 21-инде ошол Башона айынын күнүнүн Кривой Рог Шахет тибиндеги БПЛА менен эки толкун менен согушту. Бул жерден күндүз ушул жерден соода борборунда элдер баягы үй бүлөлөр менен соода кылып атканда ошого сокту. Уроолор болгондон кийин куткаруучулар келгенден кийин куткаруучулардын үстүнө дагы экинчи сокку болду да. Ошол 16 киши каза болду, 130 адам жарадар болду. Зеленский муну баса белгиледи, бул террористтик акт деп. Орусия болсо биз деген ошону Владимир Путиндин сөзү боюнча силердин биздин баягы инфраструктурага сокконуңардын кесепети, биз ушундай жоопту беребиз деп айта баштады да. Ушуну менен бирге эгерде мурунку заман болсо жана Орусиянын ордуна башка бир мамлекет болсо, мисалы үчүн Сирия же Ливия болсо, же Израиль болсо, Бириккен Улуттар уюму муну чоң террористтик кылмыш деп эсептемек жана ошон тынчтык инфраструктурага эч качан сокпогула деген тыянак менен чыкмак. Бирок бул Орусия колунда ядролук курал бар, ошон үчүн баары коркот, ошон үчүн буу да эчтеке деген жок, Евробиримдик да эчтеке деген жок, бир да мамлекет АКШ да эчтеке деген жок, ошон үчүн бола берет, сога берсе болот дейт да Украинанын ушундай сыяктуу. Кайдыгер мамиле кылып койду, коркоктук болуп атат ошол Европада. Албетте Украина ушуну эч качан унутпайбыз, буга өч алабыз, жооп беребиз, тынч инфраструктурага согуп атасыңар дейт. Эми Орусиянын жообу ошол атат да, Вайлберс деле тынчтык инфраструктура, мисалы үчүн Озон деле тынчтык инфраструктура, силер ага согуп атасыңар деген дейт, айтып атат да. Анан 21-чи ошо Башонанын күнүндө Николаев облусунда сокку уруучу БПЛАлар менен көбүнчө реактивдүү шахеттер колдонулуп атат. 4 адам каза болду, анын ичинде 3 бала, 1 жарадар болду да. Анан ошол эле күнү, анан ал күнүнүн эртеси Башонанын 7 облуска соккулар жаалды. Орусия тарабынан Киевке дагы соккулар болду. Искандер М ракеталары колдонулду. С-400 баягы абадан коргонуучу ракетаны кайра баллистикалык ракета кылып туруп өзгөртөт. Ошондой өзгөртүп туруп согушту. Х-3459 анан бандероль деген ракеталар да колдонулду. Албетте учкучсуз учактар кеңири колдонулду да. Анан темир жол кызматкери каза болду, 41 сокку жайы болду да. Ошол бүт Украина тарабына соккулар өтүп кетти. 22-23 дагы ошол Башонанын күндөрү Запорожье, Донецк, Херсон, Харьковка да атышты. Дрондор колдонулду, артиллерия, башкарылуучу авиабомбалар чек аранын жанында колдонулду. 5 адам каза болду, 44 жарадар болду да. Анан кечээки күнү, анан бүгүн эртең менен ушу 24-чү Башонада Харьков жана Одессага кайра дрондорду жадырышты. Кайра эле ошол бандероль, пародия, шахет, реактивдүү шахет колдонулду, ракета менен атышты Харьков менен Одессага. Харьковдо 3 киши каза болду, Одессада маалымат такталып жатат азыркы күндө. Ушундай катуу соккулар болду, Орусия буну баягы өч деп атат. Анан негизи курмандыктын саны дагы өсөт окшойт жакынкы арада, ошол такталгандан кийин. Жалпы ошол эки түндөгү аба чабуулунун көпчүлүгүн ошол аба коргонуу системалары токтоткон 84% чейин. Бирок баары бир ошо 16% өтүп кетип атты да. Мисалы үчүн 217 ушундай БПЛАдан. Бул деген 21-22 Башона айларынын күнүндө болуп атат. 23-22 Башона айынын күнүндөрүндө 127 БПЛА аткан, 76 токтотулган Украина, бирок ошо калгандары өтүп кеткен да. Ошондон айтканда 24% өз буталарына жеткен. Орусия дагы эле ошол Искандер М С-400 колдонуп атат. С-400 аябай көп калды Советтер Союзунан бери. Мажар айтып атат, жок, биз деген ошол Искандерлер сакталган жайларды ракета менен соктук дейт. 600 эле баллистикалык ракета калды Орусияда деп атат Мажар. Бирок Орусия бул чексиз мындай ресурстар бар, дагы жасайт окшойт. Х-31, Х-59 ракеталары колдонулду. Бандероль жаңы ушундай ракета колдонуп жатат жана Шахет, Гербера, пародиялар аябай катуу колдонулуп атат да.
Анан ошондой пакеттер менен согуп атат албетте. Бул деген нерсе Украинага катуу соккуларды берип атат. Негизги сокку чектер соода жана логистика болду. Одессада мисалы үчүн 2 эпицентр дүкөнү, азык-түлүк кампалары, энергетика жана үйлөр жабыркады да. Кривой Рогдо ошол куткаруучулар соода борборунун урандыларын тазалоодо сокку кылганы бул кичине гуманитардык жана эл аралык гуманитардык согуштук мыйзамдарын бузуусу деп эсептелинет да. Бирок бул биринчи жолу эмес туугандар, мисалы үчүн мурун деле ошондой мындай тынбай эле болуп келет да. Те 22 жылдан баштап эле ушундай нерселер болуп жатат. Ошол нерсе албетте баягы дүйнө коомчулугу бир кездерде айтат, бир кездерде унчукпай коет. Үлгү өзгөрдү, аскердик объекттер менен катар күнүмдүк соода, темир жол жана азык-түлүк инфраструктурасына түз сокку кылууда да Орусия. Мурун эле кылчу, жаржайыт кылып эле, бирок бүгүнкү күндөрү ошо өч алып атабыз, Свардбергске озонго деп ушундай соккуларды өткөрүп атат да. Дагы карасак, Орусияда тастыкталган жылыштарын көрөлү. Славянск чыгышында, Закитная жана Кривая Лука райондорунда позициялар бекемделди. Орусиялыктар алдыга жылды дагы бекитти ал позицияны. Орусиянын аскерлери Пискунованын түштүк чыгыш жерине жетүү жана каналдын батыш жегине инфильтрациясы белгиленди. Байкашты муну спутниктик атуулар менен. Анан мөөнөт ичинде ири калктуу коңуш толук алынганы тастыкталган жок ушул акыркы 3 күндө. Лиман жана Купина алынды деп ошо Генштаб Орусияныкка айтты. Россиялык билдирүүлөргө эл аралык согуш жана тынчтык изилдөө институту далил тапкан жок да, далил табылган жок. Бирок инфильтрациялар, майда группалар 3-3 алга жылып жатышат Орусиянын аскерлери дагы эле. Албетте алар кырылып жатат, анткени баягы украиналыктар дрондорду колдонуп аябай катуу соккуларды коштоп атышат, коргонуп атышат, бирок баары бир алдыга жылуулар бар деп эсептелинет да. Ал эми Украинанын ийгилиги жергиликтүү кайтаруу жана тосуулар болду. Мисалы үчүн геолокацияны карасак, Константиновканын борбордук бөлүгүнө Украина күчтөрү алдыга жылды. Константиновкадан 1-2 километр алдыга жылгандай тастыкталып жатат. Запорожье облусунун чыгышында Александровканын түндүк чыгышына позиция жакшырды дейт, бекемдетилди дейт. Украиналыктар аяктан атайын коргонуучу чептердин кичинекей түрлөрүн, окопторун казгандай болду. Аякка дагы аскер, склад, логистиканы жакшыртышты да. Билдирүүлөр боюнча Кондратовка жанында жылыш, Юнаковка жана Сатки багытында каршы чабуулдар болду. Украинаныкы илгиликтүү дейт, колоннаны жок кылдык дейт. Натыйжада фронт бузулган жок. Бирок Россиялык темп жайланып баратат деп баары айтып атышат. Бүт серепчилер бир катар участоктордо демилге талашуу бойдон калды. Бирок бир да тарап ушундай алдыга жылды, анан укмуш кылып атат деп акыркы 3 күндө айтысууга кыйын да. Бирок кандайдыр бир жергиликтүү аябай кичинекей чакан ушундай өзгөрүүлөр бар да фронтто. Анан Украин соккулары Орусияга карата мындай болгондо 13 адам каза болгонун билдирди. Ошол 9 киши өлдү, 4 киши ошол оккупацияланган аймакта, 9 киши Орусиянын аймагында. Украиналыктар ушундай соккуларды өткөрдү. Украиналыктар 22-синде Башонанын Новокуйбышевск, Ейск, Белгородко согушту да, аяктан ошол 6 киши набыт болду. Анан 22-чи Башонанын 2-чи жарым күнүндө Севастопольда Луганскка сокту, аякта 4 киши набыт болду. Анан 24-түндө бүгүн Краснодардагы жеке балдар болборунда кеминде 3 өспүрүм ушундай каза болуп кетти. Украиналык соккулардан кийин ПВОнун ишиби же кандай. Жарадарлар Белгороддо 13, Севастопольдо 10, Луганскта 9, Краснодарда 6 бала ооруканада. Ошол мажардын Роберт Бровди анын айтуусу боюнча жана видеолор боюнча, мен ошол видеолорду бияктан келтирейин десем, блоктор болот да, анан автордуктагы украиналык каналдар автордук мындай кандайдыр бир бекитип салыптыр, аны кескилеп чыгарса болот, анан акырындан кылабыз го. Бул сандар Орусиялык жана оккупация администрациясынын билдирүүлөрү көз карансыз чектелүү бойдон калды, бирок Орусия ушинтип атат да, ушунча киши өлдү деп атат украиналык соккулардан. Украина каяка согуп атат десек, логистика, мунай жана электр түйүндөрүнө согуп баштады. Ошол 4 жерде өрт жана катуу зыян болду, 2 жерде зыян жок болду да, мындай. Озонго алгачкы жолу сокту, чоң складына Украина 22-24 августта 6 логистикалык озондун борборлору бута болду да. Мунай Новокуйбышевск НПЗ, Ейск мунай куюу комплексине жана портуна сокку болду. Украиналыктардыкы электр тамань 500 киловатт жана Курская подстанциялар. Баягы эле FP дрондору колдонуп атат, Firepoint, ошол Лютый сыяктуу. Тамайында соккундан кийин логистика Чапаевск, Оренбург, Энем, Махачкала, Адыгейск жана Невинномыск
соккулар болду, ушул жерлерге эвакуациялар болду. Анан ушул украиналыктар ийгиликтүү согуп атат, баягы эле ПВОну өтүп кетип атат, бар Иранын дрондору 600-500 дрондорун атып атат, баягы эле Firepoint лютыйлер. Байрактарга окшогон конструкциясы боюнча, бирок жөнөкөйрөөк. Взрывчатканы ташыган ушундай 350 килограммдай ошол эле дрондор да. Кээ бир учурларда баллистика да байкалып атат, Украина тарабынан ошо фламинго байкалып жатат да. Анан албетте фронттун жанынан аябай хорнеттер кеңири иштеп атат. Видеолор жайнап атат да, ошол хорнеттер согуп атат ошо. Кичинекей FPV дрондор жана хорнеттер көбүнчө логистикага чоң маселе тудурат Орусияга. Максаттары сокку уруу күчтүү жана аба коргонууну начарлатуу. Ошону негизи көздөп атышат украиндиктер. Витязево аэродромго сокту Мадяр, Су-33, МиГ-29 жана Орион сокку чалгын БПЛАсы жок кылынды деп айтылып жатат. Краснодар жана Ростовто сокту украиналыктар. ЗРК бирдиктүү таба коргонуу системасы жана сенсорлор, радарлар бузулду дейт, жарылды дейт. Кырымга да, оккупацияланган Кырымга дагы соккулар болду. Аба байкоо радарлары жана энергетикалык түйүндөр бузулду дейт. Чек арага жакын Искандер-М баллистикалык ракетасын учуруучун баягы атайын установкаларга сокку кылдык дейт. Анан негизи Орусиянын тылдагы объекттерди коргоо мүмкүнчүлүгүн азайтууга багытталган маалыматтар боюнча. Анан ушул украиналыктар соккуларды өткөрүп атат. Киевдин позициясы бирдимдик, аба коргонуу жана кепилдик деп атат да. Владимир Зеленский согуш учурундагы шайлоо ага көп сындар айтып атат, шайлоону өткөр, майда өткөрмөксүң деп. Ал болсо айтат, согуш учурундагы шайлоо мамлекет үчүн бөлүп жаруучу цунами болуп, өлкөнү талкалайт деп атат да. Азыр конституциялык украиналык мыйзам боюнча шайлоо өткөрбөйбүз деп айтып жатат. Албетте жанында коррупциялык скандалдар да болуп атат. Мисалы үчүн ошо кайра Ермак кайра жумушка алганы буга көп украиналыктардын назарчылыктарын жаратып атат. Жана Федоровду министр кылбай койгону дагы ошо көп сынга алынып атат Зеленский. Бирок кантсе да Украина коргонуп жатат, тиштенип жатат. Зеленский болсо саясий кризиси күчөп атат. Бирок баары бир шайлоону кылбайбыз дейт, анан согуш бүтсүн дейт, анан шайлоону кылабыз дейт. Негизи эл ага макул, бирок оппозиция да табылып атат Украина ичинде. Анан оппозицияны албетте Орусиянын атайын күчтөрү жакшы колдонуп атат да. Ошол мисалы үчүн Польша менен Украинанын ортосундагы ошол казык кагып, кара мышыкты жүгүртүү ийгиликтүү болду деп эсептелинет. Польша менен Украина бүт куралды Украина Польша аркылуу алат да, НАТО өлкөлөрүнөн, Жешув аэропортунан. Анан Украинада ошол УНСО ветерандардын атагына арналган медальдарды берип баштаса, Зеленский ошону Польшанын улутчул күчтөрү баягы поляктарды сою, кыргын кылган УНСО бизге баягы азыркы Польша мамлекетинин ар намысына катуу тиет. Ошонун медальдарын такса ветерандарга же ошол Украина батырларына деп аябай катуу ызырынып атышат. Польшада атайын күчтөр ушундай Орусиялык тараптан акча алат деп атышат. Акча алып, алардын күчөтүп атат дейт. Кантсе да ушул ынтымаксыздык акырындап болуп атат да Польша менен Украина ортосунда. Бул дагы Украинанын коопсуздугуна чоң күмөн санатып атат. Патриот тоскучтардын тартыштыгы баллистикалык ракеталарды коргоо негизги боштук деп аталды. Зеленский тарабынан патриоттор түгөнүп атат, тартыш болуп атат. Ошон үчүн токтото албай атат Орусиянын баллистикасын өзгөчө. Дрондорду токтотконго реактивдүү шахеттерге кичине амал таап атышат. Алар ошол эле Писюн же башка UE-1 деген ушундай дрондордун ылдамдыгын 600 км/саатына чейин көтөрүп, алар аны сокконго реактивдүү шахеттерге жетишип атат да. Украиндиктер ушуну амал тапты, бирок баягы эле баллистикага патриоттон тышкары эч кандай амал табылбай атат украиндиктер. Ошон үчүн көп кишилер каза болуп атат. Сунушталган дипломатиялык өзүк ок атышууну токтотуу, фронт сызыгынан өз ара артка кетүү жана евробиримдик НАТО кепилдиги деп айтып атат. Ошо Зеленский сунуштарды жиберип атат Орусияга. Путин жооп берип атат Владимир Владимирович. Москва экономикалык жоопту жана фронттук шарттарды баса белгилеп жатат. Украина экономикалык объектке сокку уруу менен Пандоранын кутусун ачты деп Орусия коркутуп атат. Путин Россия эң сезимтал экономикалык тармактарга жооп берет деп Украинанын бүт ошо кышка, азыр күз келе атат, кышка карата ошол толугу менен үшүтөбүз деп жатат. Энергетикалык инфраструктура, логистика, соода түйүндөрүнүн баарын талкалайбыз дейт да орусиялыктар. Путиндин айтуусу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдү фронттогу реалдуулуктарга негизделиши керек дейт да. Жана ошол шарт дейт да, кайталап атат Орусия өзүнүн позициясын. Украинанын ортомчулар аркылуу берген сунуштары экзотикалык деп Путин четке кагып атат ал бүт сунуштарды.
Коргоо министрлиги соккулар дрон өндүрүшү, кампа жана логистика менен байланышкан объекттерге багытталганын билдирди. Орусия айтып атат да, биз ар бир соккон бута бул деген ошо Орусияга Украина сокконго барабар ошого тете эселетебиз. Ошол биздин өчүбүз деп айтып атат да. Бирок эми билбейм туугандар, силер улам кээ бириңер жазасыңар, сен Украинанын позициясындасың, Россияга каршы жазасың деп. Бирок согушту ким баштады? Украина баштадыбы? 2014 ким кирди Крымга? Донбасс, Луганска ким кирди? Ошо Стрелков Гиркин кирген да, Орусиянын армиясынын коштоосу менен. Анан албетте ошондон бери согуш башталып атат да, мындай техникалык жактан 2014-жылдан бери согуш башталып атат. Орусия өзүнө баягы Украинаны кайтаргысы бар да. Орусия биринчи баштап атат. Анан ошон үчүн эмне гана дебесек азыр, калыстык маалыматты айтсак, баары бир Орусия жаман көрүнө берет да бул сүрөттө. Анткени инициатива Орусиядан кетип атат, Украина коргонуп атат. Ошон үчүн эгерде калп айтсак, эми айтабыз да, баягы Украинада боевой камарлар, биолабораториялар болгон, Украина НАТОну киргизген деп эми айта бересиңер да. Бирок техникалык жактан кургак факты менен алганда алгачкы ошол Орусия алдыга жылып атат жана Украинага кол салып атат. Анан аябай күчтүү, толук кандуу аскерлерди киргизүү 2022-жыл болуп атат да. Анан албетте ошондой айтылып жаткандан кийин, ушундай согуш катуу жүрүп аткандан кийин дүйнөлүк коомчулук дагы жооп берип атат да ошого. 24-августта Киевке көз карансыздык күнүнө Европа кеңешинин, Британиянын жана башка мамлекеттердин лидерлери келди. Ошо 24-август бүгүнкү күнү көз карансыз күн экен Украинаныкы. Майрам болуп атат да, бирок ошол майрам күнү дагы соккулар тынбай атат. Эммануэль Макрон айтып атат, Франция аба коргонуу жабдууларын жеткирүүнү тездетет дейт. Энди Бернем Улуу Британиянын Скальп ракеталарын Украинада чогултуу үчүн компоненттик маалыматын ачат дейт. Мындайын айтканда, баягы оор сокку берген 1 тоннага чейин жардыргыч заттарды жеткире алган канаттуу ракета Скальп ошо Улуу Британия Украинага жасаганга рецептин беребиз дейт, технологиясын бөлүшөбүз дейт. Демек Украинанын ичинде же Украинанын четтеги баягы НАТО өлкөлөрүнүн ичинен ушул нерсе жыйнала баштайт. Бул деген согушту оордотот. Албетте анан мурундагы Лавров бир нече күн мурда Британиянын согушка киришиси Британияга кандайдыр бир ошо залакаттарды тийгизет деп убадасын берди. Эми кандай болот? Британияга түз сокку болобу? Британияны унутпаш керек, аякта ядролук курал бар Британиянын өзүндө. Европа биримдиги 6,1 миллиард евро абадан коргонуу системага, ракета, октар жана радар үчүн жаңы пакет беребиз деди. Бекиттик дейт. Норвегия дагы айтты, 2027-жылы 85 миллиард ошол анын ичинен 9,2 миллиард доллар берилет деди. 2026-жылдагы деңгээли сакталат дейт да, колдоонун. Беребиз дейт да, ошол бүт куралдардын менен бөлүшөбүз деп атат ошо Украина менен. Ошентип баягы согуш кайра катуу уланчудай жана күчөчүдөй болуп жатат. Украина ресурстары менен коштолот окшойт. Бирок экономикалар кандай болуп атат да? Украинаныкын карасак, реалдуу ички дүң продукциянын өсүшү төмөндөп атат. Ошол 2% болуп аткан 1,8%га түшүп кетти. Украинакы азыр 1,3%га түшүп атат да. Өсүш бар. Бирок мурунку деңгээлден аябай жайланып баратат, токтоп баратат да, стагнацияга жакындап баратат. Ошол 2026-жылдагы мамлекеттик бюджет 2,8 триллион гривна болду. Чыгаш жана каржылоо 4,8 триллион гривна болду да. Коргонуу жана коопсуздукка 2,8 триллион гривна кетти. Ошо бюджетке барабар, Украинанын бүт бюджетине барабар акча кетти да, мындан айтканда. Анан согушка, коргонууга. 18,4% ИДП пландагы тартыштык 20%га баратат да. Бул деген оор болуп атат Украинанын экономикасына. Жөнөкөй сөз менен айтканда, туугандар, эгерде Украинага кичине жардам бербей койсо эч ким, ошол эле күнү өлкө экономикалык жактан жабылып калат да, түгөнөт, кыйрайт. Анан ошол номиналдык ИДП доллар менен алганда Украинаныкы 2026-жылы 225 миллиард доллар болду да. Анан негизи ошол июлдагы жылдык инфляция 7%га жетти, дүйнөлүк инфляциянын деңгээлинде болуп атат. Анан 2026-жылдын биринчи чейрегинде ИДП жылдык эсепте 0,5%га түшүп кетти да. Ылдыйлап кетти. Ошон үчүн Украинанын экономикасы чатак. Жокко этете да, жокко барабар. Жардам болбосо эле өлөт да бүт Украинанын экономикасы. Орусияда да оор болуп атат окшойт. Килейген ресурсу чексиз Орусия, бирок экономикалык тартыштарды сезип атат.
Орусия стагнацияга жакындап бюджеттик тартыштык тереңдеп жатат. Реалдуу ИДПнын өсүшү ошол 24-жылы 4,9 болуп атса, согуш башталгандан кийин ошол 25-жылы 1%га түшүп кетти, анан 26-жылы бозожомол менен азыркы тапта 0,6%га түшүп кетти да. Ушундай токтоп атат, стагнацияга жакындап калды. Украинадан да мындай катуу стагнация болуп атат десек болот, бирок албетте Украина экономикасы кичинекей, Орусияныкы чоң. Мисалы үчүн Украинанын ИДПсы 0,2 триллион болсо, Орусияныкы 2 триллион да, ошон үчүн бир нече жолу 20 эсе чоң десек болот. Федералдык бюджет январь-июль триллион рубль менен алганда киришеси 22 триллион болуп атат, чыгашасы 28 триллион болуп атат да. Ошондо бюджеттин тартыштыгы пайда болду жана чоңоюп атат. 6,455 триллион рубль болуп атат ошол тартыштыгы бюджеттикке. Дагы ошол улуттук бакубаттуулук фондунун акчасы түгөндүү деп кээ бир экономисттер айтып атат да. Аякта абдан аз акча калды деп атышат. Анан номиналдык ИДП Орусияныкы 2026 жылдыкы бул деген эл аралык монетардык фонддун алдын алуусу боюнча, байкоосу боюнча 2,66 триллион доллар болот да. Борбордук банктын негизги чени баягы ставка деп 14% болуп жатат. Июлдагы жылдык инфляция 6% болуп жатат да. Инфляциянын ошо жалпы дүйнөлүк инфляциянын менен бирге болуп атат. 7 айдагы ошол тартыштык албетте 6 триллион рубль, жылдык мыйзамдагы 3,7 триллион рубльдан 70 эсе көп болуп кетти да. Булар деген пландаштырылган, ушундай инфляция болот, тартыштык болот деп, бирок ал тартыштыкты 2 эсе мындай ашып койду да азыркы көрсөткүчтөр. Эми рубль менен эмне болот? Туугандар ушундай менден көп комментарий сурашат. Ар бир Украина менен Орусиянын ортосундагы болуп аткан согуш боюнча мен деген айтсам, комментарий кездешет көп. Рубль менен эмне болот? Рубль азыр бекем. Бирок орто мөөнөттө ошол жарым жылда, бир жылдын ичинде алсыроо күтүлөт. Экономиканын көрсөткүчтөрү ошону көрсөтүп атат алдын ала. Ошол азыркы бүгүнкү курсу долларга карата 82 бүтүн 10 миңден 9211. Мындай айтканда 83 сом да, 1 долларга 83 сом, 83 рубль берет. Ошол 24 августтагы еврога караганда ошол рубльге эгерде ортосуна курсту карасак 96, 1 евро үчүн 97 рубль берет да. Анан ошол юань менен карасак 1 юаньга 12,3 рубль берет. Аналитиктердин ошол долларга карата рубльдин божомолун айтып атышат. 26 жылы 78-ге чейин түшүп кетсе, анан 27-жылы 86-га чейин өсөт дейт. 28-жылы 92-ге чейин өсөт, 1 долларга рубльдин берилген рубльдин саны. Анан 29-жылы ошол 1 рубль 95, 1 доллар 95 рубль болуп калат да. Ошондо рубль акырындап түшө баштайт деп эсептелинет да. Рубльды кармаган факторлор ошол Борбордук банкынын Орусиянын 14%дык негизги чени жана мунай кирешеси жана капиталдык чектөөлөр. Трамп Ормуз булуңун бууп, мунай согушун баштагандан кийин Иран менен ал нерсе Орусияга кантсе да жардам берди, кичине баягы рубльды бекемдетти деп эсептесек болот. Нефтин баасын жогору кармап атат эмки чекти. Нефтин баасы ылдый өйдө болуп титиреп жатат. Жакын арада карасак алтын баасы 4400 доллар болуп кетти да, бир трой унциясына 33 граммга. Анан алсыратуучу факторлор бюджеттик тартыштык болуп атат Орусияныкы. Анан санкциялар, импорт жана инфраструктуралык соккулар болуп атат да. Ошол нерселер кичине алсыратып атат Орусиянын экономикасын. Анан нөлдүк сабырдуулук дегенде Орусияда азыр Единая Россия же болбосо Биртиктүү Россия сунуш кылды. Мигранттын ар кандай укук бузуусуна жоопкерчилик сөзсүз колдонуу дейт. Транспортто бирдиктүү миграциялык көзөмөл пункттарын түзүү дейт. Чыгарууну көзөмөлдө жана мыйзамдуу же салттуу баалыктарды сыйлабагандарга кирүүгө тыюу салуу дейт. Мисалы үчүн Кыргыз мамлекетинин кээ бир жарандарына Орусияга тыюу салынды да. Эгерде Орусиянын баягы мактай бербесең, жактай бербесең, Орусия үчүн желек көтөрбөсөң, ошол тыюу салынат да. Кичине сын айтсаң тыюу салынат, Орусияга кирсе болбойт. Макам ушул 22-чи башоонан документине Бирдиктүү Россия партиясынын элдик программасынын долбоору болду. Бул өзүнчө кабыл алынган мыйзам эмес да. Кыргызстан жараны үчүн ыктымалдык натыйжа текшерүүлөр көбөйөт, туугандар көбүрөөк текшерет ошол эгерде Москвада жүрсөңөр. Майда административдик иш боюнча чыгаруу коркунучу болот. Кайра кирүүгө чектөө жана иш берүүчүлөрдүн этияттыгы каралат, ошо штрафтар болот иш бергендерге. Евразия биримдиктеги эмгек жеңилдиктери сакталат.
деп айтып жатышат эми, бирок иш жүзүндө көрөлү. Бирок каттоо жана Орусиянын укук бузуулар жөнүндөгү мыйзамды толук колдонушат. Ошон үчүн кээ бир учурда Орусиянын мыйзамы боюнча жаза тартып калыш ыктымалдыгы болот. Албетте. Анан эгерде мындай күмөн санасаңыздар, кара тизмеге тизип кирип кетсеңиздер, Орусиядан тышкары башка жерге иштегенге аракет кылыңыздар да, туугандар. Ишкерлерге жана ошо мигранттарга айтса болот да, ошону рекомендация берсе болот. Кыргыз мамлекети үчүн башкы коркунуч ушул азыркы болуп жаткан нерселер эмнеде болуп жатат? Негизи ошол 25 жылы 1 ошол январь-апрель айларынын ичинде да 1069 миллиард доллар келген. Ремитанс же болбосо мигранттардын үйгө акчалак которуулары, анын ичинде дагы ошол соодагерлердин, Wildberries болобу, Озон болобу, алардын жеке которуулары да кошо эсептелинет да. Анан ошол 26-жылдын ошол эле январь-апрель айларында 0,960 миллиард болду. Мындайын айтканда кичине азайды да, толук эмес миллиард болуп атат. Негизи май айындагы, ошо майдагы булак топтору карасак, ошол КМШ өлкөлөрүнөн 87% келип атат, 88%. Башка өлкөлөрдөн 12,3% келип атат да акча. Анан негизи 26-жылдын январь-май айларындагы жалпы агым 1,2 миллиард доллар болду. Ошол январь-апрелдеги төмөндө 109 миллион доллар болуп кетти. Анан Орусиянын келген агымдын январь-апрелдеги өзгөрүшү 14% минус болду. Жана плюс 10,8% майдагы айлык калыбына келүү ушундай болуп жаткан. Бирок азыр кайра августта азайып жатат да ушул акча. Дагы кызыктуу нерселерин айтсак, ошол Орусиядан мобилизация боюнча Украинанын ЦИПСОсу, ИПСОсу жакшы максаттарга жетип, Орусиянын жарандары өзүлөрү сестене баштады жана биздин өлкөгө чуркап атышат, качып атышат, биздин өлкөгө киргенге аракет кылып атышат да. Ошон үчүн Грузияга бир эле суткада 20 000 киши кирип келди. Бизге да качып атышат, Казакстанга да качып атышат. Ошон үчүн Орусиядан келгендердин, ошо мобилизациядан качкандардын саны өсөт. Тоталдык мобилизация күтүлүүдө Орусияда, бирок ал тоталдык эмес болот. Бул деген баягы жашыруун мобилизация бойдон кала берет, жарым-жартылай. Мындан айтканда региондор менен ушул мобилизация болот да. Орусиялыктар ошондон качып атат. Албетте баягы сый менен жүрүш керек да. Азыр орусиялыктар биздин өлкөдүн саны өсөт аябай катуу. Ошон үчүн ошол мыйзамды сактоо жана сыйымды сактоо иш-чаралары жогорку деңгээлде болуш керек да. Анан албетте аларды капитал менен келип атат, жөн келбей атат. Ошон үчүн Орусиядан түзмө-түз келген которуулар жана нактылай келген которуулардын саны дагы өсөт. Албетте анын көбү рубль менен да. Ошон үчүн рубльдин курсу кичине өлкөбүздүн ичинде ылдыйлашы мүмкүн, бирок жалпы дүйнөдө ушу азырынча бекемдеп атат эл аралык валюталык фонду. Ошон үчүн эгерде алыскы мындай орточо убакытка карайын десеңиздер, ишкер болсоңуздар, албетте рубльдин санын азайткыла портфелиңерде. Эгерде Орусия менен үзгүлтүксүз бизнес болсо, эми кичине оорураак заман келсе, ошону чыдаганга даяр болгула, башка өлкөлөр менен да иштегиле. Анткени Орусияда ошо согуш улана берет окшойт. Согуш токтогондо аябай укмуштай бизнес болот. Согуш токтомоюнча ушундай болуп атат да. Жана көрүп атасыңар, украиналыктар Wildberries'тен бүтүп эми Озонго киришти. Озондун 6 складын өрттөштү. Эми Озондон кийин Яндекс.Маркетке киришет да булар. Анан ошол мисалы үчүн ошол Alibaba, Alipay'дын складтарына кириши мүмкүн, сокку кылышы мүмкүн. Логистиканы бузабыз деп. Электроэнергия чыгарган подстанцияларга, станцияларга сокку болушу мүмкүн кышында, бири-бирине согушат да эми Украина менен Орусия. Ошондой бүт тобокелдиктерди эске алыш керек Орусия менен иштеп атканыбызда. Ошону эске алып, мындай дыкат иштеп, албетте башка маршруттарды дагы ишке киргизип, Орусия менен сыйды сактап, бирок ошо менен бирге келечекке бизнес байланыштарды да сактап, ошо менен бирге бүт жумурткаларды бир себетке салбагыла да, туугандар. Албетте бизнесиңер болобу, турмушуңар болобу, башка нерселер болобу, ушундай жок дегенде 6-7 багытта бөлүштүргүлө. Ошондо акчаңар да сак болот, өзүңөр да сак болосуңар. Кичине акча жетиштүү деңгээлде болсо, ден соолук да болот, башка баары нерсе да болот. Ошон үчүн ишкерчиликке дагы көңүл буруш керек. Эгерде сиз ишкер болсоңуз, жана чоң ушундай долбоор жазам, жер тилкесин алам, инвестиция тартам десеңиздер, биздин ошо видеонун астында телефон бар, WhatsApp, ошого жазсаңыздар болот. Биз силерге ТО бизнес пландар жазып беребиз. Ар кайсы тилде, ошо ар кайсы фонддордун стандарттарын билип калдык.
иштеп жатып 23 жылдан бери ошон үчүн жакшы мыкты документ кылабыз, жардам беребиз да бизнесиңерди өстүргөнгө. Сиздер менен Искендер Шашеев болду, саясаттануучу экономист. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.